Assalamu алейкум достор. Бүгін чип жасагандар үчүн бир маанилүү маалыматты бөлүшүп коеюн дедим. Бул менин алдымда турган Autel 508S деген аппарат. Бул аппаратка чейин биз мурда Orange, Tango, айтор майда аппараттардын бардыгы менен иштегенбиз. Эми азыркы учурда заман талабына жараша Autel фирмасы ушундай көп тармактуу мультибарыштык сканердин ичине программаторлорду топтоп чыгарып койгон. Bunun özünün özlük baası 270 bin сом турган. Бирок азыркы учурда буларга акция жарыялап 50%ке скидкасы менен чыгарып атат. Азыркы күндө мына ушул Autel 508S деген аппаратты полный кошумча адаптерлары менен 150 миң территориясында алсаңыз, заказ кылсаңыздар болот. Кытайдан заказ кыласыңар. Эгер өзүңөр чочусаңар, биз аркылуу заказ кылсаңар да болот. Бунун да кандай плюстары бар? Биринчиден, мына мисалы көрүп турганыңардай, бул жакта мына мурда ушинтип планшеттер менен, компьютерлар менен толтура адаптерлар менен иштесек, эми буну бир жака көтөрүп дагы бара албайсың. Эми буну болсо мобильный кылып, көтөрүп жүрө турган кылып, мынакей адаптерларды көтөрүп жүрө турган кылып чыгарып койду. Бардыгын мындай өзгөчө кейстерге салып, удобный таскать эткенге удобный кылып кейстерге салып, адаптерлерин бул жака салып, бардыгын ушундай кылып оңой кылып чыгарып койду. Бул биринчи плюсу. Экинчиден, бул аппараттар мынакей көрүп турганыңардай англисче болуп турат. Эми көп эле балдар англисче түшүнбөйт. Мен деле жакшы түшүнбөйм англисче. Бул аппарат келгенде англисче келет, бирок буну Кытайдан орусчага которуп, обновление кылып, орусчага которуп алсаңар болот. Анан бунун ичинде обучениясы бар. Кандайча десеңер, мына мисалы, азыр ошо мисал келтирип бериш үчүн бир мынакей. Бул Opel Zafira 2005 ушундай жылы. Эми ушунун чибин жазыш керек. Ушунун чибин жазыш үчүн Orange менен окуп, анан 7935 деген чип жазылат. Эки аппарат менен жазылчу. Эми болсо бул аппаратта кандай? Бул аппаратты байкап турсаңар, мынакей. Башынан түшүндүрө кетейин, канчалык удобный экенин. Мисалы, Orange'да көрүп турганыңардай мына адаптерлер көп, өзүңөр подходящий адаптерди табып, ошо менен кыйынчылык менен да универсальный болгон үчүн кайсы бирине түшөт, табып, ана окуйбу, мындайынан коюп окушкан. Жол жобосу көрсөтүлгөн эмес. Эми биздин Autel'де болсо бардыгы жеп жеңил көрсөтүлгөн. Мисалы, биринчи эле мынакей ушул келди бизге, машина бизге машинанын жылдары бардыгы бизде маалымат бар. Кандай машина, жылы канча. Эми бул прок система менен киребиз эң алгач. Неде сүрөтүнөн эле көрүнүп тургандай, флеш EEPROM-до окуйбуз дейт. Разрешение сурайт. Бул жака полный даталар өзүңөрдүн данныйыңар болот, что историяда калыш үчүн. Киргенде сурайт. Көп бул аппарат универсальный аппарат. Бардык процессор, флешер бардыгы менен иштейт. Эми бул жерде бизге эмне тармакты жазайсың? Биз EEPROM, флешер окуйбуз атабыз, киребиз. Киргенде чтение и запись. Окуш, кайра жазыш. İçine girdik. Girgenden keyin emне жазасың? Процессор жазасыңбы? Мотордукун жазасыңбы? Удаление кыласыңбы? EEPROM-бу? Immobilizer-бы? Биздики Immobilizer система. Immobilizerга киребиз. Кандай машина деп сурайт? Машинаны тандайбыз. Opel. Кандай машинанын жылы канча? Эме менен жазасың? Opel 2009 Immo Box. Киребиз. Эмне читайт этесиң? EEPROM. Ичине киргенден кийин жака меню чыгарат. Эми бул жерде чтение и запись. Бул жерде принципиальный схема деген бар. Ичине кирсеңиздер, сиздин машинаңыздын платасын чыгарат. Мына бул жерде машинанын обучение. Плата кандай плата турат? Мынакей. Кайсыл процессорде чип турат? Мынакей биздин платабыз. Мынакей биздин флешер. Буну Motorola деп коет. Эми мына ушуну чыгарып, кандай адаптерге коесуң?
мындай адаптерге коесуң деп полный өзү көргөзүп берет. Бул адаптер бунун комплектине келбейт, отдельно аласыңар, бирок кымбат эмес. Ушунун адаптерин эски Mercedesтердин рыбка ключный адаптерлары кошумча эми $50, $100 кошуп ала бересиңер. Бирок туугандар, бул аппараттын баягы айтып кеткендей эле баардыгын толуктап алып алган болсоңор дагы максимум 170 миңге турат. Азыр 50% скидка. Эгер мына ушул аппараттын 608 дегени бар, ошону алсаңар, ал мындан $1,5 миң айырмасы бар да. Анын бирөө экөөнүн айырмасы аз эле. Мисалы жумуш кылышындачы 608 менен 508S булар биринчи 508, анан кийин 508S, анан 608 деп азыр акыркысы чыккан. 508S менен 608'in айырмасы бул планшетинде эле болбосо жумуштары бирдей эле жумуш кылат. Эми 1-2 адаптер кошумча келиши мүмкүн, а так бул жарым акчасына келет да. Ошондуктан буну алып азырча иштеп үйрөнө бериңиздер. Кийин 608'ден жаңы версия чыкса, 608 дагы өтө арзан суммага чыгарат. Эми 608 500S менен айырмасы, анан кийин плюс минустарын айтып коеюн. 608 жасай турган машина бизде өтө аз. 608 өтө жаңы машиналардын процессорлорун, дагы да бир рулевой колонкалар, айтор компьютердин ичинде бир процессор, удаление, восстановление, перекидкалар полный киргизилген да. Мисалы 2024 Китайлар, допустим, дагы бир 24 Toyota, Lexus, айтор Mercedes любой киргизилген. Бунда мисалы бунун годовой бир аз эскирак да, мисалы 2 жыл аркаракта. Ошо 2 жылга чейин машиналарды жасай албайсыз. Обновленияларын аласыз, обновление берет, бирок максимально бербейт да. Эмнеге дегенде бунун ичиндеги процессор 608 ичинде процессор башка. Экөө программа көтөрүштөрү, иштештери ошол жагынан рол ойноп калат. Буну годовой обновление кылып жүрө бересиз бир жылына. Эми сиз эмне комплект адаптация кылганыңызга карап туруп, бунун баасы өзгөрө берет. $800 чейин годовой обновление кылса болот. Бунун үчүн мисалы ичинде сиз разрешениялар сатып аласыз, обновленияда көрсөтүлгөн болот, ошолорду сатып аласыз, ошондо ойнойт. Бирок обновлениясы өтө кымбат эмес. Ушул аппаратты алып иштетиңиздер туугандар. Бул аппаратты бир эле мен эмес, менин көп коллегаларым, менин устаздарым, досторум, ким мен менен иштегендердин өтө көп ушул аппаратты иштетет. Эч кандай жалып жок. Биз буга чейин Xtopad 3, 4, 5, ошол Xtopad 1, айтор ушул аппараттарды иштеткенбиз. Xhorse'тун K-Tool Max, айтор толтура аппараттар бар да ичиндечи, көп фирма чыгарган. Бардыгын иштеттик. Бизге эң жаккан аппараттардын бири ушул Autel болду. Азыркы күндө акция менен алып, колдонуп иштетиңиздер. Бая башында айтып кеткендей эле, эгер өзүңөр чөчсөңөр Кытайдан алганда, анда мага кайрылсаңар болот. Мен ошол астына номер калтырып коем. Бул эч кандай реклама эмес туугандар. Мен өзүм ушундан пользоваться этип, ушунун преимуществосун көрүп атам, канчалык күчтүү экенин, канчалык удобный экенин. Ошону ушул ким ушул нерсени кызыгып жетпей жүргөндөргө бир маалымат катары бөлүшүп коюп атам. Бардыгыңарга ийгилик туугандар. Ассаламу алейкум.